Мына бүгүн ушу билинбейли 13-күн болду. Кантип убакыттын өткөнүн сезбей калатабыз, баарыбыз да тең. Ушу бир жагынан ушундай сонун сабактарга катышып атабыз. Баардыгыбызга ар кимге ар кандай мындай действие берип атат болуш керек. Себеби эгерде биринчи жолу угуп жаткан болсоңуздар, чындыгында мындай түшүнүп мындай маани маңызын байкаш кыйыныраак. Бирок акырындан кайра кайталап көрүп атып, биз көптөгөн нерселерди алып жатканыбызды түшүнөбүз. Өтө сонун бүгүн да Кудайымдын эң сонун күндөрүнүн бири таң атты. Кечээ күнү сонун кар жааган, мына бүгүн дагы таза абада ушунчалык эшикке чыксак абанын тазалыгы байкалат да, таптаза ушунчалык Алла Тааланын берип аткан ар бир деми, ар бир берип аткан ушу жашоосуна миң мертебе ыраазычылык билдирели. Буюрса сиздер баарыңыздар көнүмүш адаттар менен эрте туруп, суу ичип, кофе ичип, упражненияларды кылып атасыздар деп ишенем. Угулбай жатат дейт. Угулбай жатабыз сиздерге. Кайтарым байланышка чыгып койсоңуздар. Угулуп жаткан болсо, эгерде жакшы угулбай жаткан болсок, бир сыйра чыгып кайра кирсеңиздер да болот. Анткени кээде ушундай бир моменттер болуп калат. Ырыскан эжеке чоң ыраазычылык билдирем. Кайтарым байланышка чыгып бергениңиз үчүн. Жакшы угулуп эле жатат экен. Рахмат, чынарайым. Рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Эгерде сиздерге угулбай жаткан болсо, ушул эмеден чыгып кайра кирсеңиздер. Интернет жакшы эле иштеп аткан экен. Рахмат. Өтө сонун адамдар сыздар, себеби өзүнүн үстүнөн иштеген адамдар, өтө күчтүү инсандар. Баарыбыздын эле колубуздан баягы өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз дейбиз, бирок көпчүлүгүбүз мындай көңүл бурбай, кабыл ала албай калышыбыз мүмкүн. Болбосо баардыгыңыздарга чындыгында ким өзүнүн үстүнөн аракет кылып иштеген болсо өзгөрүүлөр билинип жатат да. Анткени биздин сабактардын ушул курстун ортосуна келип калдык да. Бүгүн 13-күн. Бүгүнкү темабыз мен ушундаймын. Биздин жашообузда ар кандай мүнөздө жаралган деп айтабыз. Эми темпераментте жаралган адамдар бар. Ар биринин кыялы жоругу ар кандай. Бирок мындай жашоодо көпчүлүгү өзүн таппай келет да. Эмне үчүн мисалы таарынып, бирөөгө балким бирөөлөрдүн айтканын туура эмес түшүнүп, бирөөлөрдөн айткан сөздөрдү туура эмес кабыл алган учурлар көп болот да. Анткени биз төрөлгөндө эле ар бир адам өзүнчө уникалдуу өзгөчөлүктөр менен төрөлгөн. Ар бир адамдын бактылуу болгонго, бул жашоодо өз ордун тапканга акысы да бар, укугу да бар да. Биз баарыбыз эле төрөлгөндө өзүбүздүн кандай төрөлгөнүбүздү байкаган эмеспиз, бирок ата энебиздин айткан сөздөрүнөн же болбосо жакындарыбыздын айткан сөздөрүнөн өзүбүздү бир кандай адам экенибизди мындай көнүмүш адатка айландырып алабыз да. Ар бир адам өз алдынча сапаттуу жашоонун эң сонун мүнөттөрүн түзүп алганга адам өзү гана себепкер да. Жашоодо баягы үй бүлө менен өзүнчө гармония түзүп алуу, же болбосо ар кандай мамилелерди түзүп алуу, же жашоосундагы баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп алуу бул адамдардын ар биринин өзүндө гана болуш керек да. Бирок тилекке каршы адамдар төрөлгөндөн баштап бул дүйнө менен кош айтышканга чейин жашоосунда бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп турат да. Өзгөрүүлөр болуп турат. Мисалы, сиз мындай өзүңүздү курчап турган дүйнөнү кандай кабыл алсаңыз, ошондой жашоодо жашайсыз да.
Демек бизде ар бирибизде кандайдыр бир мүнөздөр бар, кыял жоруктар бар, өзгөчөлүктөр бар, бир таланттуу бир шыктар бар, ар кандай бир өзгөчөлүктөрүбүз бар да. Биз ошону менен бири бирибиз менен айырмаланып турабыз. Анан негизи көпчүлүк адамдар баарыбыз эле мындай жалпы айтканда, мен деле деп коеюнчу, чынында биз өзүбүзгө адат кылып алган шылтоолорубузду мындай ылайыкташтырып алганбыз да. Ар кандай шылтоолорду же болбосо кыял жоруктарды өзүбүзгө ылайыкташтырып алганбыз. Мисалы мен кээ бир адамдар ушинтебиз да, мен болгон мүнөзүм ушундай. Кээде бирөөнү кагып жиберебиз, жаман катуу айтып жиберебиз, же бирөө менен катуу урушуп кетебиз. Бир кандайдыр бир өзүбүздүн ички дүйнөбүздө болуп жаткан нерсени бизди курчап турган дүйнөгө көрсөтүп коебуз да. Бул жакындарыбызга же туугандарыбызгабы, же балдарыбызгабы, же үй бүлөбүзбү, же жолдошубузгабы ошол мүнөздөрүбүздү же болбосо күйөөсү аялына ушундай бир кандайдыр бир көнүп калган адаттарыбызды көрсөтүп коебуз. Жинибиз келгенде катуу ачууланып кыйкырабыз, же болбосо бир нерсени жакпай калган болсо, ошол жакпай калган нерсеге биз ответ кылып, жооп берип, ушундай кылып кандайдыр бир кыял жоруктарыбызды дайыма бизди курчап турган адамдарга көрсөтүп турабыз да. Бул эмне үчүн ушундай? Мисалы, мен көпчүлүк айтат, сен эмне мага кыйкырасың? Баягы эле кыйкырган эмеңди мага көрсөтпөй, күйөөңө көрсөткөн кыялыңды мага көрсөтпөй деп кайра ушундай жоопторду айтып угушубуз мүмкүн. Мисалы, аял заты. Эркектер болсо ачууланып, кыйкырып, катуу сөздөрдү айтып, жаман сөздөрдү айтып да чыгып кетиши мүмкүн. Мына ушундай учурлар аябай көп болот да. Анын көбүнчө биз шылтоолоп коебуз. Мен ушундаймын да. Менин кыялым ушундай. Буга чейин биле элек белең деген сыяктуу сөздөрдү айтып, каршылык көрсөтүп турабыз. Бул жашоодо биз өзүбүз пайда кылып алган ар кандай бир көнүмүш адаттар да. Көпчүлүгү ошо мен өзгөрө албайм, менин кыялым ушундай, билсең бил, кылсаң кыл, кылбасаң кой, мен сразу эле сага бетке айтам деп туруп кыйкырып өкүрүп тилдеп да салат. Бир сөз айтса көтөрө албайт, жана сиркеси суу көтөрө албайт деп коет го. Ошондой болуп, көпчүлүгүбүз ушундай чөйрөдөгү болуп аткан окуяларды кабыл албай калганда биз өзүбүздүн мүнөздөрүбүзгө шылтоолой беребиз да. Бир көнүп калган оңой кутула турган нерселерди ушинте алабыз. Бирок жүрөктө бизде түпөйүл нерсе болгондо ачууланат экенбиз да. Кандайдыр бир күчтүү таарыныч болгондо, же көкүрөгүбүздө калып калган кандайдыр бир ызакорлук дегенде бирөө бизди көңүлүбүздү аябай катуу калтырып койгондо, бир кандайдыр бир ызалануу ошол ички дүйнөбүздө калып, бир убактарда ошол сыртка чыгып ачылып көрүнүп турат экен да. Ал эмне үчүн? Ошондой мен ушундай бойдон калган, мен ооба илгертен эле жаш бала кезимден эле ушинткен. Же болбосо Кутман таң, кыздар каны эжеке, Кутман таңыз менен ушундай бир көнүмүш адаттар ар бир адамда болушу мүмкүн да, болот. Негизи эле болот жашоодо. Биз шылтоолой беребиз, бирок төрөлгөндөн андай адам эмеспиз да. Ички дүйнөбүздө андай адам эмеспиз. Негизи адамдарда темперамент бул төрөлгөндөн пайда болот экен да. Рожденный деп коет, ички баягы түйүлдүктө пайда болгондо эле бизде темперамент өзү ошол эмеден эле, гендерден эле, ата энебизден эле, же болбосо тукум уругубуздан бериле турган кандайдыр бир темпераменттер бар экен да. Мүнөздөр, темпераменттер булар рожденный деп коет, төрөлгөндөн бар да. Мүнөз, кыял жорук бул калыптанат экен. Ошол темпераментке жараша калыптанат. Анан ошондон баштап бизде өзгөрүүлөр улам курчап турган дүйнөдөн берилген кандайдыр бир таасирлер, же болбосо көрүнүштөрдөн, же бир кандайдыр бир окуялардан бизде ошол кыял калыптана баштайт экен да.
бирок негизи айтат да, мен кичинекей кезимден эле ушундай болчумун. Мен ата энем айтчы, сен аябай кыялың чукул, баттаарынып ушундайсың, сен кийин кандай адам болосуң деп эле айта берип, ошо кулагына сиңип калып, анан көпчүлүгү ошо мен ушундаймын, мен кичинекей кезимден эле ата энем айтчы деп баягы өзүнө ошондой бир кыял жоруктарды орнотуп алгандар болот да. Бул кыял жорук мүнөз бул төрөлгөндөн эмес, бул калыптанат да, кийин пайда болот. Мына ушундай айырма бар да. Анан биз болсо ошону кыял катары кошуп алабыз өзүбүзгө. Мен мүнөзүм ушундай, мен кыйкырчакмын, мен бакырчакмын, эмне десе ошо десин. Кээ бир кишилер мындай да, өзүн жакшы көрөт. Баарыбыз эле өзүбүздү жакшы көрөбүз, бирок арабызда өзүн аябай баалап, мен баарына сулуумун, мен баарына татынакаймын. Чындыгында баарыбыз татынакайбыз, бирок өзгөчөлөнүп, элдерге да менден башка мындай татынакай адам жок деп да санаган адамдар болобуз да. Кээ бирибиз болсо, мен аябай өңүм эч кимге жакпайт, мен жакшынакай эмесмин, эмнеге ушундай жаралып калгам деп нааразы болуп жашашат. Иши кылып, мындай байкасаңыздар, түрдүү адамдар бар. Биздин курчап турган түрдүү адамдар бар. Ооба, өзүбүз байкабайбыз эмнени айтып атканыбызды. Себеби биздин көкүрөгүбүздө ар кандай бир кыжырдануулар, же болбосо жинденүүлөр, же болбосо кандайдыр болуп кеткен окуялар калып калганда, ошон үчүн биз эмне кылат экенбиз? Көбүбүз ошого шылтоолоп, анан мен ушундаймын, мен ушундай кыялым ушундай, мен эмне десеңер ошо дегиле деген нааразычылыктарды айтып жашай беришет да. Эми мисалы аялдар менен эркектердин айырмасы бар да, негизи эле жашоодо айырмасы бар. Мисалы эркектер кайсы учурда ачууланат, көбүнчө курсагы ачка болгондо. Муну деле көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Эркек адамдар булар көпчүлүк учурда курсагы ачка болуп турганда аябай ачууланып жинденишет да. Экинчи ачуулануусу бул эгерде эркек адамдарды, эркек кишилерди бирөөлөр басмырлап койсо, буга аябай ачууланат да. Эң негизги гана ушул эки мүнөз калыптанат эркектерде. Аялдарда болсо сүйүү жетпей калганда, көңүл буруу, ушундай сүйүү же болбосо мындай жүрөгүндө мындай жылуулук жетпей калганда аялдар аябай ачууланат экен да. Мисалы бирөө көңүлүн кантип калтырып коет, ошол адамдан жаман сөздөрдү укканда, бул кадимкидей бул мээрим эмес, ушунчалык ачууланууларды аял кишилер ушуга чинденип аябай ачууланат экен да. Негизи эле биздин жашоодо байкасаңыздар, күйөөңүз катуураак айтып коебу, же балаңыз катуураак айтып коебу, мындай грубый отношения деп коет го, оор ачуулануу менен жооп берип койгон болсо бир адамдар, ошол кезде аял заты мындай аябай жинденип ачууланып болгон темпераментти сыртка көрсөтө алат экен да. Көпчүлүк учурда ушундай. Негизи адам, кээ бир адамдар өздөрүн жактырбай, жаман көрүп, ушинткен эң жаман неме жек көрүү, мисалы күйөөлөрдү эмес, же болбосо башкаларды эмес, эң жаман жек көрүү бул өзүңүздү жек көрүү экен да. Бул эң жаман адат экен. Эгерде өзүңүздү жек көрсөңүз, анда бул өтө күчтүү ачуулануу болот экен. Сиз ошо жиниңиз келип башкалардан чыгарасыз да. Эмне үчүн өзүңүздөн чыгара албайсыз? Ачууланып келесиз, өзүңүздү күнөөлөп атасыз дагы. Ошол күнөөнү өзүңүзгөдөн чыгара албай, сиз эмне кыласыз? Башка бирөөгө таасирин көрсөтөсүз да. Кыялыңыз ошондо пайда болуп, мисалы мен айтып калам, мен аябай ушунчалык ачуум келгенде дейт да, мен өзүмө жиним келгенде экен да, мисалы өзүмө жиним келгенде мен эмне кылам? Посудаларды калтыратып, салдыратып, тамак жасап атканда ушундай жиним менен казанды аралаштырып, ушинтип ачуумдун баарын, ошентип эмоциянын баарын чыгарган учурларым болот да. Мен мисалы ошондой учур экен да меники. Ошентип жиним келип ушул каңгыратып казандарды. Кээ бир аялдар, мисалы же болбосо эркектер
ачууларын эмне кылат, сөгүп, кыйкырып, бакырып, урушуп чыгарат. Кээ бирлер ушу ачуусун бирөөлөргө айтып, тилдеп, же болбосо чаап жиберип, же уруп жиберип, ушинтип ачуусун чыгарат, эмоциясын чыгарат да. Мына ошол өзүбүзгө өзүбүз ачууланы эң ачуу, жаман, кыйын жек көрүп, мисалы башка адамдар жек көрүп аткан, өзүбүзгө өзүбүз жинденип атканда чыгарат экенбиз да. Ишенбейм дейт. Эмнеге ишенбейсиз? Ошону жазып койсоңуз. Жек көрүү бара-бара мындай баскынлануу, таарынуу, же болбосо кандайдыр бир иштеги өзгөрүүлөрдү пайда кылат да, анан ал ооруга алып келет экен да. Негизи ачуулануу деле баягы бирөө менен урушуп кеткенде бир анткени анын бир кыялдары жакпай калса, же болбосо бир кандайдыр бир мүнөзү жакпай калганда биз эмне кылабыз? Жаман көрүп калабыз да. Бирок бул жаман көрүү деле өзү өткө басылып калат да. Акырын жүрүп ал унутулуп калат бирөөгө жаман көрүүчү. Мисалы таарынуу деле бир өзүнчө билинбей жүрүп өтүп кетет да. Ичибизде подсознанияда калып калган менен мындай сыртыңыздан ал билинбей унутулуп да калышы мүмкүн. Анан мисалы эң эме адамдан кетпеген нерсе бул көңүл калуу экен да. Вот ошол подсознаниябызга отуруп алып, биздин ички дүйнөбүзгө отуруп алып, ошол бизди менен кошо жанагындай ар кандай организмдеги өзгөрүүлөрдү пайда кылып, ооруларды пайда кылып аткан. Ошондон да көбүнчө биз мынтебиз, ошону жашырабыз да. Көңүл калат, ал адам менен мамилебиз үзүлөт да. Көбүнчө бул менин өзүмдүн башымдан өткөн, өзүмдө бир жакын, жакшы көргөн адамдардын биринде аябай катуу көңүл калуу болуп, ошол адам менен байланышым түбөлүккө үзүлгөн да. Урушкан эмесмин, талашкан эмесмин, бирок ушунчалык көңүл калуудан ошол менен менин мамилем ошол адам менен үзүлгөн да. Бирок ушул көрүнүштөр ар бирибизде бар. Ооба, таарынычтан көп касал болот дейт. Ооба, оорулардын баардыгы ошо таарынычтан. Таарынычты биз жеңүүнүн жолдорун аябай үйрөндүк. Көптөгөн техникаларын Айпер Максатбеков мына эң сонун техникаларды берди. Ошолорду колдонушубуз керек. Күнүгө ошол нерселерди колдонуш керек. Бирок бизде эмне болот экен? Мүнөздөр, калыптанган мүнөздөр менен биз курчап турган, өзүбүздө калып калган, көкүрөктө калып калган ар кандай ачуулануулардын калдыктарынан биз эмне кылабыз? Мүнөздөрүбүздү көрсөтөбүз, калыптанып калган мүнөздөрдү. Анан мен ушундаймын, мага эмне десеңер ошо дегиле, мен болгон кыялым ушул деп туруп кыйкырып басып кеткен, булар шылтоолор да. Өзгөрбөйм мен ушул бойдон жашап калгам, мен калыптанып калгам деген нерселерди көбүрөөк айтабыз да. Мисалы, эги өзгөрбөйм деп эмнени айтса болот? Стол, мондай жансыз нерселер бизди курчап турган буюмдар, үйлөр, мисалы, өзгөрбөйт деп айтса болот да. Анткени канча жыл мурун салынган үй ошол бойдон турушу мүмкүн да. Стул ошол бойдон турушу, правда, эмнеле, чынында мындай сынып, эметип кетиши мүмкүн, бирок бул жансыз нерсе, булар өзгөрбөй турган нерсе. Адам заты жашоодо биз дайыма өзгөрүүнүн үстүндөбүз да. Кичинекей кезде кандай төрөсөк, ошол бойдон эле калып калган жокпуз да, бала бойдон. Бизде кыял пайда болду, мүнөз пайда болду. Бүгүнкү күндө башкача адам болуп өзгөрүп чоңойдук да. Мисалы, кечүүнкү күнүңүз менен бүгүнкү күнүңүздүн айырмасы бар. Бир ай мурунку жашооңуз менен азыркы бүгүнкү күндө жашап аткан жашооңуздагы сизде бир өзгөрүү бар да. Сөзсүз түрдө өзгөрүү бар. Каштарыңыз көбөйүп өсүп калат, чачыңыз узарат, же болбосо колдоруңуздун тырнактары өсүшү мүмкүн дегендей, ушундай өзгөрүү күн санап болуп турат да. Мен ушундаймын, мен эч качан өзгөрбөйм деген бул туура эмес нерсе да. Ошондуктан ар бир адам өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул калыптанып калган, курчап турган адамдардан пайда болгон кандайдыр бир сезимдер биздин көкүрөгүбүзгө орноп калат да. Жашоо дайыма кыймыл. Жашоо бул кыймыл.
кечээкү же мурдагы жашоо менен калып калбайбыз. Күнүгө жашообузда бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот да. Башкаларга мен өзгөрбөйм деп айта бергенибиз менен биздин ар бир клеткабызда өзгөрүү болуп турат. Негизи өзгөрбөйм, анан мен ушундай адаммын деген деп койбостон, кайсы бир багытта өзгөрүү болуш керек сиздечи? Биз эмне үчүн ушул темаларды өтүп атабыз? Ошол өзүңүздүн үстүңүздөн иштөөнү туура багытта алып барууга гана жол көрсөтүү үчүн иштеп атабыз. Эгерде адам өзүнүн өзгөрүүсүн сезбесе, таарынчак адамдар андан да көбүрөөк таарынчак болуп калат. Кыялы чукул адамдар андан дагы жинденип, ызырынып, күчөп кетиши мүмкүн да. Эгерде мындай мисалы бир жолу бир кыялыңыздын ачуулугун мындай ачууланып барып күчүңүз ушунчалык мындай ошол ачууңузду чыгарып алгандан кийин бир ыраазы болсоңуз, анда ошол бойдон адат болуп калат да, кийинкиде дагы ошентесиз, андан ары дагы күчөйсүз да. Мисалы уурулук кылганда биринчи жолу коркуп алган болсо, экинчи жолу андан дагы коркпой уурдап алып, андан кийин өзү көнгөнмүш адатка айланып калат. Мына ошол сыяктуу эле биз дагы ошондой мүнөздөрдү калыптандырып алат экенбиз да. Калыптандырып алабыз. Эми кээде сиздин өзүңүздүн жеке эмеңиз, чек араңыз бар да. Ар бир адамдын өзүнүн чек арасы бар. Ошол чегара бузулганда адамдарда кыялдар пайда болот, мындай жинденүү пайда болот да, ачуулануу пайда болот. Мисалы, сиздин мисалы жашооңузга кийлигишкенде бирөө мисалы аябай катуу ачуусу келип, бирөө менен мындай таарынышып ушуп кетсеңиз, сен баягыда минткесиң, сен мындайсың, сен ушундай адамсың деп сиздин ички жашооңуздагы нерселерге тийишип кеткенде, мисалы материалдык эмес, ички дүйнөңүзгө, физикалык мындай дүйнөңүзгө тийишкен адамга сиз ачууңуз менен, ачуулануу менен ошого мындай өзүңүздүн мүнөзүңүздү көрсөтүп жибересиз да. Бул сиздин өзүңүздүн жеке чек араңызга тийишүүдөн болот да. Мисалы, негизи ар бир адамда темперамент бар деп атпаймынбы? Темперамент деген эмне өзү? Бул тубаса төрөлгөндөн, тубаса биздин өзүбүздүн дүйнөбүздө пайда болгон нерв системасынын касиети деп койсо болот да. Нерв системасынын касиети. Же болбосо биздин нерв системабыз, психологический состояниябыз да, абалыбыз ошол төрөлгөндөн өмүр бою биз менен тубаса төрөлгөндөн пайда болгон да. Бул бирок өзгөрүлбөс болуп калып калбайт да. Муну адамдар өзгөртсө болот. Кыял ошол темпераментке жараша пайда болот да. Темпераментке жараша. Анан көп эле мондай төрөлгөндө пайда болгон мүнөз сакталып калса, анда айрымдары негизи адамдар мынтип айтмак да. Менин болгон мүнөзүм ушул депчи, болгон мүнөзүм ушул деп коюшу мүмкүн эле да. Бирок аябай өзгөрүүлөр көп болот. Мисалы, мен өтө жоош адам деп айтышчы да. Мен аябай жоошсуң, ызы чууну билбейсиң деп. Азыр мен такыр башкача адаммын да. Азыр мен ал өтө жоош адам эмесмин да. Азыр мен ачык эле бир калыпта жүргөн адамга, башкачараак адамга өзгөргөм да. Анан мисалы 4 типте болушу мүмкүн. Адамдардын эмеси тубаса темпераменти, мисалы, бул психологияда окуган мүнөздөр бар. Түрдүү темпераменттер болот. Эң негизгиси 4төө, мисалы, сангвиник, холерик, флегматик, жана эме деп бөлүп койгондо, булардан бир айырмалар бар да. Мисалы, биринчи мүнөздөгү адамдар, өзүңүздөрдү карап байкасаңыздар болот, булар башкаларга
мындай караганда сангвиник деген адамдар булар эмоционалдуу адамдар да, мисалы бат жүрөгүнө кабыл алат, бирок деген мындай жүрөгү менен кабыл алган адамдар да, бирок өтө жөнөкөй болушат. Булар өтө күчтүү мындай оор басырыктуу деп коет го, оор басырыктуу бир калыптагы адамдар да. Негизи кандайдыр бир чөйрөгө бат эле көнүп кетет, бат эле тил табышып, эл менен бат эле общаться деп кетет да. Анан өтө оптимисттер болот, кандайдыр бир мамилени жакшы түзө алышат. Өзүңүздөр байкасаңыздар, балким ушундай башкаларга жакшы аура тартуулап турушат да. Анан негизи ийгиликсиз нерселерге кабылбаса, булар оңой эле мындай жашоону оңой жеңип чыгат, жакшы мындай туруктуу жашоодо жашай алат да. Мисалы катуу мындай жестокий тартиптерди дерге мындай чыдай албайт, сактай албайт, ушинтип мындай жестокий боло албайт да булар. Бирок өтө максаты терең, мындай өтө мындай ой табышкер мындай болуп кете албайт да. Булар жөнөкөй бир калыпта жүргөн оор басырыктуу адамдар. Анан көбүнчө буларды мындай өтө капалантуу же болбосо өтө мындай көп сүйлөй бергенди жактырбайт. Ошон үчүн бир калыптуу оор басырыктуу жүрүшөт да. Анан кээ бир экинчи типтеги темпераменттеги адамдар болот. Булар болсо мисалы холериктер деп коет. Холериктер негизи булар өтө эме адамдар да, токтоно албаган, кыялы чукул, башкалардан мындай бат чечим чыгарып ийүүчү эмеси менен, мүнөзү менен айырмаланып турат. Бир жумуштан таштап мындай экинчи жумушка бат эле секирип кетет. Мисалы сангвиниктер бир калыпта, бир жумушта, бир калыпта көп иштеген адамдар болот. Булар болсо мындай ачуусу чукул, бат өзгөрүп, бат мындай мүнөздөрүн өзгөртүп турган адамдар да. Буларда ички жашоо жок, мындай бүт баары сыртында көрүнүп турат. Ачуусу чукул болгондуктанчы. Анан кийин эмоционалдык жактан аябай мындай булугуп, мындай ачуусун аябай көрсөтүп ушинтип турган менин эжем бар, бир тууган эжем. Ошонун ушундай мындай мүнөздөрү бар да. Бүт баардык мүнөзү ушу холериктерге дал келет. Булар аябай оор адамдар болот. Кызуу кандуулукка бат алдырып кетишет да ошондой адамдар. Анан көбүнчө мындай врач жака, хирургиялык мындай жесток кийрек мындай ушундай жактарга шыктуу болот экен да. Машыктыруучу болушу мүмкүн. Мисалы бизде мен машыктыруучу боло албайт болчумун. Анткени ага мындай катуу мүнөз керек да. Ошону баягы кыйналганда карабай. Мисалы мен бооруп мындай көңүлүнө карап коюшум мүмкүн да. Холериктер ошол мүнөзгө карабайт да. Ачууланып эмесине дагы мындай катуураак болот да, мындай кыялдары айтканда. Булар ушундай мүнөздө болушат. Анан меланхолик деп коет. Булар болсо аябай алсыз адамдар да. Ишенимсиз, мындай бат чарчап калат. Жөн эле мындай куру сөздөрдү көбүрөөк айткан, мына шектенүүлөр көп бирөөлөргө мисалы. Өздөрү иштерман болот, бирок мындай көп кишиге ишене бербеген, башкача мүнөздөгү адамдар. Түн коркок да болушат да булар. Ушундай көп өзгөрүүлөр болот буларда. Булар көбүнчө мугалим, искусствонун адамдар болот экен да. Композитор, жазуучу деген сыяктуучу. Ар кандай ушундай мүнөздөгү адамдар болот. Бул темпераменттеги адамдар, булар өтө мындай слабый адамдар болот да. Өзүнө ишене албайт, ошол жумушта өзүнүн ийгилигине ишене албаган адамдар болушу мүмкүн да. Бул көпкө созулган сезимдер мындан арылганга болот. Анан
жакшы бир мүнөз, бул дагы бир мындай темперамент, бул флегматик деп коет. Флегматик менен жана сангвиник экөө окшошураак да, оор басырыктуу деп айтпадым беле, ошол оор басырыктуу, бирок өтө аз кыймылдуу мындай жалкоороок адамдар болот да. Бирок мындай жакшы мүнөздөргө ушул холерик менен сангвиник мындай көбүрөөк жакындашат да. Анан биз ошол мүнөздөрүбүздү өзгөртсөк болот. Мисалы, биз өзүбүздүн чек арабыз бар деп айттым. Ошол чек араны сактаганга аракет кылышыбыз керек. Чек ара качан бузулат? Кайсыл учурда чек араны бузуп коюшат? Мисалы, эгерде сизге башка бирөө ар кандай советтерди айтып, критикалап, мисалы сизди кандайдыр бир жакпаган мүнөздөрүңүздү айтып койгон болсо, сиз эмне кыласыз? Чинденип ачуулана баштайсыз. Мына сиздин ошол өзүңүздүн чек араңызды башка адам бузуп атат да, сиздин кыялыңа тийишип атат, же болбосо сиздин ички мүнөздөрүңүзгө, сиздин жашооңузга кийлигишип аткан учурлар болот да. Мына ошол учурларда сиздин чек араңызга тийишип жаткан учурда сиз эгерде ошондой нерселерден көз карандуу болуп калсаңыз, сиздин өзүңүздүн чек араңыз бузулат да. Ошондо аябай ачууланып, жиниңиз келет да. Анан кээ бир адамдар ошо башка адамдардын мындай мүнөздөрүнөн көз карандуу болуп калышы мүмкүн да. Бирөөлөрдүн таасиринен көз карандуу болуп калышы мүмкүн. Ошондон сиздин ачууларыңыз келет да, келип жинденишиңиз мүмкүн. Анан бирөөнүн негизи совети эч качан сизге мындай жакшы пайда дагы, жакшы пайда да алып келиши мүмкүн, балким мындай ачууланууга алып келиши мүмкүн да. Сиз ошон үчүн өзүңүздүн чек араңызды эч качан өзүңүздөн башка эч ким коргой албайт. Өзүңүздүн мненияңыз только өзүңүздө болуш керек. Сиз болгону гана ошол мүнөздөрдөн, эгерде туура эмес кандайдыр бир мүнөздөр пайда болгон болсо, ошолордон сиз өзгөртүп алсаңыз болот да. Кээ бир учурларда башка бирөөнүн мындай кызыкчылыгы үчүн иштейсиз да. Кээ бир адамдар ушундай бат ийилип, бат иштеп кетет. Мисалы, ошол адамдын жашоосуна ыңгайлашып жашап алат. Мисалы, көбүнчө айтышат го келиндер, мен кайненем аябай катуу эчтеке дей албайм, мунча калбайм. Ошонун айтканы менен болгон бул баары бирибиздин кээ бир адамдардын бизге окшогон мүнөздөр болушу мүмкүн да. Мисалы, менде деле ошондой бир башка бирөөнүн мнениясынан көз карандылык болгон, өзгөчө жакын бир тууганымдын оюндагыдай көп жолу ошонун оюндагыдай болчумун да. Анан байкап көрсөм, туура эмес учурлар болот экен. Ошондуктан азыр мен айтат элем да, өзүңүздүн чек араңызды дайыма сактаңыз да. Өзүңүздүн туура оюңузду айтканды билиңиз. Мындай бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей, же болбосо бирөөгө биз акыл үйрөткөндү баардык адамдар жакшы көрөт да. Акыл үйрөткөндү аябай жакшы көрөбүз, бирок ошол акыл үйрөтүүдө дагы бирөөнүн чек арасына тийишпегендей. Өзүңүздүн гана ой жүгүртүүңүздү айтып, өзүңүздүн кошумча мындай мненияңызды айтканды үйрөнүш керек да. Анан биз бирөөгө тийишип айтабыз да, бирөөнүн кыялын, бирөөнүн характерин, сен мындайсың, андайсың деп. Жок, балким мындай болсо болбойт беле, өзүңүздүн ойлоруңузду ушундайларды айтып, мындай туура баарлашууга үйрөнүш керек да. Анан ушу негизи биздин эмоциябыздын калыптанышына, мындай жакшы жакка калыптанышына биздин именно ушул чек араларыбыз, өзүбүздүн территориябыз дегендейчи, ошол биздин жашообуздун калыптанышына да аябай жардам берет экен да. Ошондо биздин кыялдарыбыз болбойт экен. Биз жашоодо гармониялуу, жакшы жашоодо жашаганга ар бирибиздин үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар.
кыялыбызды өзгөрткөнгө, жашоодогу бир кызыктуу учурларды өзгөрткөнгө ар бирибизде өзүбүздө сапатыбыз жетет. Биз болгону ошону колдонушубуз керек да. Анан биз деген өзүбүз жөнүндө 3 ой жүгүртүүдө болобуз да. 3 түрдөгү адамдар болот. Мисалы, кээ бир адамдар курчап турган адамдардын оюндагыдай калыптанып калышы мүмкүн да. Мисалы, кезинде ата-энебиз жош, мунун эч кимге чыры жок, ушул кызым аябай эме деп мени көп айтчу эле да. Мисалы, атам ушинтип айтып көп айтчу. Ошондо менде ошол мен жошмун дегенсип эле баягы ошол калыптанып калат экен да. А кийин жашоо ар башка болот, ар кандай окуялар болот. Ошондон адам кайра мүнөзүн өзгөртөт экен да. Мен ошон үчүн мүнөзүм азыр башкача өзгөргөн да. Ошондуктан ар бириңиздерде сырткы чөйрөнүн таасири менен бир калыптанып калган мүнөздөр болуп калышы мүмкүн да. Ошол мүнөздөрдөн өзүңүздүн ким экениңизди аныктап туруп, өз мүнөздү өзгөртсө болот экен. Темперамент баягы жалпы берилгени менен ошону жакшы жакка өзгөртүп алса болот. Бул калыптанып калган башка бизди курчап турган чөйрөдөн калыптанып калган мүнөздөр ушундай болот экен да. Анан экинчи, кээ бир адамдар өздөрү баалашат да. Өздөрү баалашат. Мисалы, эч кандай сырткы чөйрөсү жок эле бир кандайдыр окуя болуп кеткенде, ушундай ачуулануу, жинденүү болуп кеткен кезде, ушул жана жиниңизди чыгарып кыйкырып өкүрүп бакырганда, тегеректе сизди курчап турган адамдар унчукпай башы ийип калып калса, бизде ошондой мен ооба кыйынмын, мен катуу кыйкырсам элдер коркот, менин характерим аябай тяжелый деп айтат да. Мисалы, мен эчем ошондой военный жумушта иштеп калып, ошондой жесткий характер пайда болуп калганда, калыптанып калган. Анткени ал өзү военныйлар менен иштеп жүргөндө солдаттар туура эмес мындай баягы айылда жашайбы же шаарда жашайбы, бир калыптанып калган мүнөздөр бар да. Армейский порядокко көнө элек балдар. Ошолорго кыйкырып, түстөр мындай бол, андай бол деп атып, ошого көнүп алган да. Көнүп, ошондой бир адаттар пайда болуп, анан кийин өзүндө мен ушундай катуу айтсам элдер коркот менден деп өздөрүн башкача сезип, башкача баалап алган учурлар. Ошол мүнөз калыптана берет экен да. Анан үчүнчү түрдөгү мүнөздөмө болот, ой жүгүртүү болот да. Мисалы, ал чындыгында ушундай адам. Мисалы, холерик болуп төрөлгөн, бат ачуусу келет, мындай сиркеси суу көтөрбөйт деп коет го. Ошондой учурлар болот. Бирок жашоодо эң туура айтасыз, турмуш сабактар кыялды өзгөртөт. Чындыгында ошондой, эгерде мындай турмушка чыкканда, өзгөчө кыз келиндер турмушка чыкканда, ошол үй бүлөнүн бардык сапаттарына көнүп калышат да. Кыял жоруктарына, мисалы, ошол үй бүлөнүн кандайдыр бир очогун улап кеткенге ылайыкташып алышат да. Бул темпераменти бат жини келип кичке кезинде ата-энеси айтканы менен, тияктан ой булардын семьясында мен дагы ушундай болоюн деген аракет менен кыял мүнөздөрүн өзгөртүп кетишет. Кээ бир аябай мындай тентек балдар кийинки турмушунда кадимкидей бир калыпка түшүп, ушундай мүнөздөр өзгөрүп пайда болот да. Бул чындыгында ушундай адамдар бар. Ушинтип 3 түрдө бир ой жүгүртүүлөр бар да. Ар бир адам өздөрүн ар кандай карашат, ар кандай сезишет. Бирок калыптанып калган мүнөздү өзгөртсө болот да, өзгөртсө болот. Анан биз көбүнчө ошол көпчүлүгүбүз ошо башка бирөөнүн чек арасына тийишпестен өзүбүздүн гана чек арабызды оңдогонго аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, бир профессор эме алып келет экен да, кофе. Өзүнүн эң мыкты окуучулар келгенде кофени алып келип берет да. Кофе ичесиңер дейт, анан баары макул болушат. Баары бизнесмен, ийгиликтүү инсандар болот.
Анан кийин ошолор профессор менен жолукканы келишет. Анан аябай бул жашоодо биздин жашообуз аябай кыйын деп ар бир өзүнүн мнениясын айтат да. Бул жашоодо адамдар абдан кыйын болуп өзүнүн кыйынчылыктарын өздөрү жеңген, биздин дүйнө аябай кыйын доордо жашап атабыз деп ушундай ойлорун айта беришет. Анан профессор силер кофе ичкиңер дейт. Анан деп баардыгы тең бир добушта макул болушат, кофе ичкибиз келип атат. Анан профессор кухняга кирип өзү эң сонун кофени демдейт да, анан алып келип багы ар кандай кружкаларга куюп берет да. Бирөө хрусталь кружка, бирөө айнек стеклянный, бирөөсү фарфоровый, ушундай кооз кружкалар, арасында пластмассовый дагы же болбосо жөнөкөй пластик кружкаларды аралаш болот да. Ошонун баарын кофе куюп келип таратканда эң биринчи алган адамдан баштап жакшы кооз кружкаларды тандап алышат. Анан ошол куюлган кофелерди ичип атып бири-бирин карашат да, кимде кандай кружка бар экен. Меники фарфор, мунуку эмне экен депчи. Аныкы хрусталь, тигиники эме, ушундай. Караса пластмасс посуданын баары стол эменин ичинде, подностун ичинде калып калат да. Анан ошондо профессор баарын карап айтат да, көрдүңөрбү дейт. Силер азыр кимдин кружкасы кандай экен деп ичиндеги кофенин даамын сезген жоксуңар. Бул кандай кружкага ичип атты экен деп силер сыртын гана сезип атасыңар дейт да. Эгерде силер ичин сезсеңер, анда бул кружкалардын эмес кофенин даамын байкамаксыңар дейт. Жашоо да ушундай экен да. Жашоодо адам өзүнүн характерин, сырткы көрүнүштөгү кыялдарын эле карабастан ички дүйнөсүн анализдеп чыкса болот экен да. Анализдеп чыксаңыздар, өзүңүздүн ички дүйнөңүз кандай адам экениңизди сезе аласыз да. Негизи башка адамдар сиздердин ким экениңиздерди сынаган эмес, өзүңүздүн ким экениңизди өзүңүз билиңиз да. Башкалардын жашоосуна эч качан кийлигишпейбиз. Эч качан. Башка адамдын жашоосу ал башка адам. Сиздин жашооңуз сиздики. Көпчүлүгү мынтетте эмнеге тигил ошондой карачы, аябай жакшы жашап атат. Же болбосо укмуш экен, кыйналып жашайт экен деп бирөөнүн жашоосун изилдейбиз, анализдейбиз. Жок, бул абдан туура эмес нерсе да. Биз өзүбүздүн гана жашообузду, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү анализдейбиз. Өзүбүздүн жашообузду эмне үчүн менин жашоом ушундай болуп жатат? Бул жашоого ким күнөөлүү? Башка бирөөнүн күнөөсүн издебестен өзүңүздүн күнөөлөрүңүздү издеңиз да. Биз ички дүйнөбүздү оңдоо менен жашообузду өзгөртө алабыз. Көбүнчө биз башка бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылабыз да. Аларга акыл айтканды аябай жакшы көрөбүз. Бирок биздин жашообуздун өзгөрүшүнө болгону эки жол бар. Биринчи жол эч кандай өзгөрүү болбой, кызыктуу жашоо болбойт деп жашоо. Мен болгону ушундаймын, ушул эле жашоом меники депчи. Эч өзгөрткүсү келбеген. Экинчи түрү бул жашоодо баардыгы кызык. Баардык нерсе мен үчүн жаралган деп түшүнүп жашоо да. Сиздер кайсы жолун тандайт элеңиздер? Мен экинчи жолун тандайт элем да. Мен үчүн баардык нерсе кызык бул жашоодо. Бул менин жашоом. Башкалардын жашоосу эмес, бул менин гана жашоом деп жашайт да, мисалы. Көпчүлүгү кайгырып өтүп кеткен баягы биз ата-энени кармай албайбыз. Биз тууган ургубузду, жакындарыбызды кармай албайбыз. Ар бир адамдын жашоосу өзүндө. Ошондуктан кайгырып жашагандар бар да. Мен кыйын жашоодо жашап атам деп кайгырып эле, көзүнүн жашын ачып эле, кыйналып атам деп эле бирөөгө даттанып эле жашай бербестен, азыркы бүгүнкү өзүбүздүн жашообуз менен жашашыбыз керек да. Өзүбүздүн кыял жорубузду карайбыз. Баарын мен ушундаймын деп эле жүрө бербестен өзгөртөбүз. Мен бир мисалды айткым келет. Менин жакын тааныштарымдын бирөө
жаш кезинен эле ошону мен 38 жашыман тааныйм да. 38 жашыман тааныйм. Бүгүнкү күндө 20 жылдан ашты. Таанышкан күндөн эле өзүнүн кыйын жашоосун айта берчү да. Анан башында деп боорморчу, кыйналып жашайт экен, аябай кыйын экен жашоо турмушу деп кадимкидей мындай мындай башкача бир боорукердик сезимдер пайда болушунучу. Күйөөм аябай жаман, жашоо бербей, тынчтык жок, үйгө барганда даже уктап тынч уктай албайм. Кечке ар кайсы көр жемечи, кечке эле менин кандай баскан, кандай турганымды кечке айтып эле шылдыңдап, басынтып, ушинтип жашоодо жашайм деп жүрчү. Мен балдарым аябай жакшы, бирок ушул күйөөм аябай жаман, көп ичет, ушинтип эле айтып жүрдү. Ошентип жүрүп 10 жыл өттү, күйөөсү каза болуп калды. Кырсык болуп каза болуп калды. Андан кийин күйөөсүнөн кийинки жашоосу баягы айтып жүргөн жашоосу мен уже көнүп деле калдым. Күйөөсүн да көрдүм, бирок күйөөсү жакшынакай эле мындай сезилет экен, бирок бир аз ичкиликке берилип кеткен экен. Анан кийин каза болуп калды. Каза болуп калгандан кийин балдарына жамандап калды да. Балдар деле өздөрү самостоятельно иштейт, өз-өзүнчө оокат кылышат, бирок ошентсе дагы балдарын жамандап жүрдү. Анда уже менин мындай көз карашым башкача өзгөрө баштады да. Анткени бул баягы көр жемечи деген күйөөсү каза болуп калгандан кийин азыр балдарын өтүп, балдарын жамандап калды. Ошентип жүрүп андан кийин азыр бүгүнкү күндө ошентип атып эле өзүнө көптөгөн мындай негатив энергияны тартып алгандай сезилет да мага. Азыр бүгүнкү күндө өтө кыйын абалга туш келип калган да. Жашоосунда оор түйшүктөр тартып аткан учуру ушундай абалга алып келип койду да. Анан мен ошону да ушул эмелерди көргөн сайын, байкаган сайын ички дүйнөдөгү адамдын ички дүйнөсүндөгү сезимдер сырткы дүйнөдөн көптөгөн нерселерди тартып алат экен да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Дайыма азыркы кыял жорубузду өзгөртүү менен ички дүйнөбүздү тазалайбыз. Таарынып, кыялыбызды көрсөтүп, мен ушундай көнүп калган адаттарым деп жүрбөстөн биз эмне кылабыз? Жаңыча жашоону үйрөнөбүз. Эмнени сезип жатсаңыз, ошол дүйнө менен жашайсыз да. Кандай дүйнөнү сезип жатсаңыз. Эч качан жаман жашап жатам, мен кыйналып атам, менин дүйнөмдү эч ким түшүнбөйт дебестен, ошол ички дүйнөнү өзгөртсө болот да. Ички дүйнөнү. Баягы Ала Таламдын бир мисалы бар го. Отуруп алып автобуска кирет, бир аял автобуска кирсе, кирип анан кийин ушундай ачуусу менен киргенде баягы бирөө түртүп кетет да, түртүп кетпейт, мындай тийип кетет. Тийип кетсе, баардык адамдар ушундай жиндилер мына автобуска түшкөндө дагы менин жиниме тийишет. Карагылачы, жаман жинге тийген адамдар мени эмне акшийып карайсың деп иши бир карап койгон адамды сүйлөнүп атканда эми көңүл бурат да, кээ бир адамдар мынтип карайт да. Ошентип карап койсо мени акшийып эмне карайсың деп кыйкырып барып орундук да жокпу деп анан бирөө орун бошотуп берет экен да, ал орунга отурат. Отуруп алып менин күйөөм алкаш, ушундай шүмшүк, менин үй бүлөм ушундай жаман үй бүлө болду деп жийинденип, ызырынып, кыйкырып отурат экен да. Кыйкырып анан сүйлөнүп атат да, анан бир убакта менин балам атасы алкаш болсо, баласы хулиган, сабакты да жаман окуйт, дайыма мектептен класс жетекчисинен тил угам деп сүйлөнүп атат да, балдары да ит деп. Анан ушундай жашоодо мен кантип жашайм, карачы кыйынчылык менин башымдын баарында толгон ар кандай жаман ойлор деп ушинтип сүйлөнүп атса, иининде периште отурат экен да. Ал болсо блокнотуна баарын жазып атат дейт да. Жазып атат, күйөөсү алкаш, тегерегинде курчап турган адамдардын баары айбандар,
баласы хулиган, сабакты жакшы окубайт, жинди эшек баарын жасат да, мунун баарын эмне кылат бул дейт да. Буга эмне керек мунун баары деп ойлойт. Мунун каалоосунун баары ошол экен депчи, көрсө ооздон эмне чыкса ошону кабыл кылат экен Алла Таалам чындыгында. Пенденин оозунда Алланын кулагында дейт, баарыңыздарга. Ошентип баары тең мейли кабыл боло берсинчи деп, мейин деп коет экен да. Анан жашоосу ошондой болуп өтө берет. Көрдүңүздөрбү, негизи биз ар бир кишиге кыйкырып, ар кайсы нерсени айта бербестен, мен ушундаймын, менин кыялымды эч ким өзгөртө албайт дебестен, биз жашообузду өзүбүз түзөбүз. Ички дүйнөбүздү өзүбүз оңдойбуз. Биздин ички дүйнөбүзгө башка бирөөнүн кийлигишкенге акысы жок. Биздин дүйнөбүздү оңдогонго эч кимдин совет берген совети жарашпайт. Ошондуктан ар бир адам өз ички дүйнөсүн өзү оңдой алат да. Мен сиздерге айтат элем, сөзсүз түрдө өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Сиздин жашооңуз дайыма сиз үчүн да жаралган да. Ошондуктан сиз эч качан бирөөдөн жардам күтпөстөн өзүңүздү өзүңүз оңдогонго аракет кылыңыз. Сиздин чек араңыз болуш керек. Сиздин кыял жоруңузга кийлигишкенге эч кимдин акысы жок. Сиздин өзүңүздүн чек араңыз бар. Ошону гана туура кабыл алыңыз да. Негизи аял затында эң сонун мүнөз бар. Көпчүлүк ачууну ыйлап чыгарабыз. Көпчүлүгүбүз ошо кыялдарыбызды, ачуубузду кээ бирибиз көпчүлүгүбүз ошол ыйлап чыгарабыз да. Ушул жакшы адатыбыз бар. Кичинекей бала деле атасынан сурайт да, эмнеге апам ыйлап атат депчи. Анан десе, апасы сен аны түшүнбөйсүң деп коет да. Атасы ошо жооп берген, атасына сураса, атасы сен аны түшүнбөйсүң деп коет. Ошентип чоңоюп кетет. Кийин чоңойгондо дагы апасынын ыйлаганын көрөт дагы, анан Алла Тааладан сурайт экен да, эмне үчүн аялдар, апалар ыйлашат дейт да. Десе, билесиңби, аял затына мен аябай эркки күчтүү бергем дейт да. Аябай күчтүү, дайыма алдыга кетет, ооруганда чыдайт, карайт, багат, эч качан наалыбайт дейт да. Бирок наалган мүнөздү биз өзүбүз пайда кылып алабыз да. Баланы багат, чыдайт, бүт баардыгына чыдап чоңойтот дейт да. Күчтүү чыдамкайлык бергем дейт. Ооруп калса түнү менен уктабай чыгат дейт. Төрөлгөндө дагы, төрөгөндө да аябай кыйналып төрөйт, бирок ошентсе да көтөрөт. Боорукер болот аял заты. Балдарын сүйөт, кандай болсо да, кандай шартта болсо да аяйт дайыма. Күч берилген аялдарга өтө күчтүү, күйөөсүн колдой алат, баардык кыйынчылыктарды көтөрө алат, чече билет, акылман адам, аял адам. Ый берген себеби жамандыгын чыгарып алууга дейт да. Демек бизде эгерде жаман керек учурда ошол ый менен чыгарып аласыз да. Эмоцияны мына ошентип бирөөгө ачуубузду чыгарбастан ый менен чыгарып койсо болот экен да. Эме дейт да, аялдардын сулуулугу кийиминде же жасалгасында же прическасында эмес, аялдардын сулуулугу көзүндө экен да. Ошо көз аркылуу биз көп нерсени сыртка чыгарып, анан адамдагы ички сулуулукту сактайт экенбиз да. Биз ошол аял заты сүйүү жаратат экенбиз. Демек сизде эгерде мен ушундаймын, мен характерим ушундай, мен өзгөртө албайм дебестен ички сулуулукту сакташыбыз керек. Ички сулуулугубузду ача алышыбыз керек да. Анан мен сиздерге айтат элем, өткөндө өтө көп техникаларды берген, өзүңүздүн чек араңызды, сиздин мүнөзүңүзгө кийлигишкенге эч кимдин акысы жок. Ошол чек араларыңызды сактаңыз да. Сактап жазып чыксаңыз да болот да. Өзүңүздүн оюңуз болуш керек, өзүңүздүн мненияңыз болуш керек, ички дүйнөңүздү сыртка айта алганды билишиңиз керек. Анан өзүңүздүн үстүңүздөн гана иштешиңиз керек да. Туура багытка буруп алсаңыз да болот да.
аябай көп биздин жашообузда өзүбүздү эң мыкты абалга алып келген же болбосо мен ушундаймын деп шылтоо кармап албастан жашообузду жакшы адаттарды калыптандырганга аракет кылабыз да. Калыптандырганга биздин мүнөзүбүз бүгүнкү мүнөзүбүз эртеңкиден башкачараак. Ошондуктан эгерде сиздер жашооңуздарда көкүрөгүңүздөрдө эч кандай мындай таарыныч же болбосо сиздин жеңиңизге тийген адамдарга мындай каршылык көрсөтүүдөн тажаган болсоңуз, анда ички дүйнө менен өзүңүздүн мүнөздөрүңүз менен иштеңиз да. Анан эми мен сиздерге тапшырма катары айтат элем, дайыма өзүңүздүн чек араңызды сактаганды билиңиз. Сиздин жашооңузга эч ким кийлигише албайт. Сизге биз акыл үйрөтө албайбыз да. Ошондуктан өзүңүздүн чек араңызды аныктап алыңыз. Биз сөзсүз түрдө эң кыйын, эң күчтүү адамдар экенибизди билишибиз керек да. Билишибиз керек. Ар бирибизде өтө күчтүү инсандык касиет бар. Ар бирибизде. Ошол касиетибизди сактап калабыз да. Бирөөгө жаман айтып, бирөөнүн жашоосуна кийлигишип, бирөөгө кыялдарыбызды көрсөтпөстөн, өзүбүздүн ашыкча кыялдарыбызды оңдоп, жакшы кыялдарыбызды көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Биз өзүбүз менен өзүбүз гана иштейбиз. Баарыңыздардын көңүл бурганыңыздарга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Эгерде чындыгында токтоп калгандай сезилет, биздин жашообузга биз өзүбүз гана милдеттүүбүз, өзүбүз гана жоопкерчиликтүүбүз. Ошондуктан ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарга багыт гана бериңиздер. Анча мынча туура эмес кыял жоруктарыбызды оңдойбуз, өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз, туура мамилени эл менен түзгөнгө аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар, баарыңыздарды жакшы көрөм. Саламатта болуңуздар.